Не успели. Революция уж уже депутаттарға қолдау. Депутаттар қарсы. Да? Депутаттар қарсы. Ой, Кушаков çıktı mı olaydı? Ооба. Ошо фамилиясын айтпайбыз. Бур açtı. Фамилиясын айтпайбыз, бирок депутаттар уже каршы. Ооба. Салпай, Бирок немечи, акин жерде сиз айтып атпайсызбы революция депчи. Революция кылыш үчүн канча акча керек? Кереги жок. Элдер чогулуп таш менен Eldir çağırıp. элдер таш менен айдап койду. Быстро болуп кетти, жаман бардак болуп кетти. Аны вообще кетей. Колхоз кимди? Садырчы. Революция уж И вот Садыр Жапаров келди, бир өзгөрүү жок. Мисалы. Наоборот, хуже болуп кетип атабыз. Бекер депутаттар бул жаман экен аябай. Бул ошо хуже тубай. Еще жаман. Еще мындай тупой экен, мындай эме. Бүт тупойлор менен соттошуп баштадык. Физкультурный заочный бүткөн экен. Анан кайсы билим бар бунда? Хотя аким болуп иштегенде. Аким болуп иштегенде. Анан депутат болуп турганда, юридически бүтүп койду. Конечно, депутат болуп турганда ректор өзү чуркап келип кол коюп коет. Өзү деле бул бензин ташкан деме болчу. Анда уже бизге мындай Садыр Жапаров, мындай Айгүл Жапаров не кереги бар мындайлардыңчы? Уже 3 үйдү жоктон снос кылып коймокпуз. Балдар уже мен күнүгө айтам, сенин кесепетиң болду депчи. Уже манакка ишенем. Сен де ишендиң. Мен ишендим, мен сага ишендим. Сен айттың, о, мындай спортсмендер бар экен деп. Мен аны Лев Толстойдун алып келе коюп койчумун. Еще келип туруп бердим. Исатты бар, жана оштукту бар. Жаман көрөм, ай ушу баткен оштук вообще жаман көрөм. Но нарын тоже мне не нравится всё. И вообще ле ушу кетиш керек айтатам го. Азыр маяктар бүтүп элди, не будет. Эме? Вообще. Өзүнүн канча акча керек экен? Канча акча керек? Мен вообще менен уктабайм. Вообще уктабайм. Бекзатты киргизиш керек болот да. Эски жактан колдосо. Колдоп койсом не кылабыз? Колдосо. Колдоп койсом не кылабыз? Колдосо уже бекер. Вообще уктабайм. Бекзатты киргизиш керек болот да. Эски жактан колдосо. Колдоп койсом не кылабыз? Колдосо уже бекер акча берип аткандан көрө төпөштөгөнү жакшы. Онучу балдарга айттым. Ошол болчу. Капап төлөйт. Колдоп атам. Төпөштөйүн десең эч ким тил укпайт да. Эмне? Акча берсең. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мындан 3 ай мурун май айында карапайым калктын терисин тескер сыйрып жөн эле жай жашап аткан жашоочулардын жерин алып Ак Ордо 3 конушунда Айкөл Манас көчөсүндө 7 үйдү сыздаткан жана какшаткан аял күйөө болгон, бири-бирине адвокат болуп алган Молдобаева Тамара, Аким Маликовдор тилекке каршы төңкөрүш жасайбыз. Бул бийликти жоготуш керек, бул бийликти алып түшүш керек деген адамдар. Алардын экспертизадан жыйынтыгы чыкса дагы азыркы убакытка чейин кылмыш иши козголбой, тескерисинче Иса аттуу бала менен соттошуп, сотторго келбей жана талашып аткан жерлердин бардыгын мындай айтканда Иса аттуу адамга өтө турган убакытта болуп турат. Бирок ошол элдерге бут тосуп, жашап аткан жашоочуларга бут тосуп, общий ал жерде 40 участок бар. Жол меники, жолду башынан ылды, бардыгын жабам деп элге тынч жашоо бербей атат. Башын кумга катып, качан камалып кетебиз деп отурду эле. Булардын кыршасы башкы прокуратурадан бир прокурор буларды калкалап каматпай отурганы бизге белгилүү болду. Мен Кудай буйрса, Кудай кааласа, бул боюнча кайрылчу жерлерге кайрылам, жеткирүүчү адамдарга жеткирем, төңкөрүш жасайбыз деп. Мен Атамбаевдин баласы Сейит менен сүйлөшүп келдим. Мен Сейит Атамбаев, Шайлообек Атазовдор мени колдойт. Алар мага ушунчалык боор ачыды, бетимен өптү. Жана блогер Бекзатты мен каматам. 2 күн болсо да $2000 берип каматам деп жүргөнү бүткүл коомчулукка белгилүү. Бирок мен айтар элем.
ертең укук коргоо органдары Ак Ордого келип элге жашоо бербей, элдин тынчын алып, бир аферист, мошенник, мошенницанын укугун коргой турган болсоңор, ошону колдой турган болсоңор, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар. Сокулуктун соттору, сокулуктун укук коргоо органдары мындай айтканда өлөйүн деп калыпсыңар. Ушунча факты турса дагы камай албай, ушунча факты турса дагы жоопкерчиликке тарта албай койдуңар. Бул ишти, бул нерсени президентибиз Садыр Жапаровго чейин жеткирем. Президентибиз Садыр Жапаров, Кудай буйрса, Кудай кааласа, силер президентибизди подвайт этип атасыңарбы? Биртке акчаны алып алып, элдин укугун коргобой, элдин укугун колдобой. Андан кийин кызматкерлер өзүңөр керт башыңар менен жооп бересиңер. Ошо кыргыз элим кайдыгер карабагыла. Жер саткан мошенник, аферист, мошенницаларды жеңиш бул оңойго турбайт. Менин үстүмөн дагы кайра арыз жазып, бир МВДга, бир прокуратурага, бир ГКМБга, бир башка бир жерге жазып, жандар калбай атат. Мага жазганга эч убакытта негиз жок. Мен коомчулукка бул аферисттердин, жер саткычтардын чыныгы жүзүн факты менен, далил менен, жада калса төңкөрүш жасайбыз, бийликти кетиребиз, таш менен кетиребиз деп аткандардын бүттүгүн коомчулукка чыгарып бердим. Бирок булар жоопкерчиликке тартылбай, булар жазага тартылбай атканы өкүндүрөт. Эртең саат 12:00 Ак Ордо 3 Айкөл Манас көчөсүндө Маликов Аким, Молдобаева Тамаралар келип, жолдун баарын тозобуз деп, ушундай интригалар создавать этип атат экен. Мага жеткен маалыматтардын баардыгын коомчулукка чыгарам. Ютуберлер бул аферист, карапайым калктын тагдырын талкалап, жонунан кайыш тилеп аткандар жоопкерчиликке тартылышы керек. Ошону калкалап аткан укук коргоо органдары силер аман эле болгула. Ошо алып алган акчаңар арам болуп, бир жериңерден тешип чыксын. Молдобаева Тамара мен үстүмөн арыз жазса, сразу чуркап келип, ушу жазып атат деп тергей саласыңар. Ушундай аферист, ушундай мошенник, мошенницаларды эмне үчүн 3 айдан бери, 4 айдан бери чартаңбай тептиртип, кайра элге кол салдырып отурасыңар. Калдайган калың эл калыс баарын көрүп турат. Булар элди дүрбөтүп, элди көчөгө алып чыгыштын бир амалын кылып атканы айдан ачык белгилүү. Же укук коргоо органдары, же ошону калкалап аткан прокуратурадагы адам, же силер ушулар менен бирсиңерби? Барыңарды ишиңерге келик, урматтуу кыргыз элим. Ак Ордо маселеси дагы башталды. Буну эч убакытта эмеге калтырбайбыз, кароосуз калтырбайбыз. Ошо жерде 7 үй бүлөнү жана башка дагы үй бүлөлөрдү колубуздан келишинче колдойбуз. Булар мыйзамсыз иш жасап атат. Бирөөдүн гана участогун жалган акчаңды ана берем, мына берем, үйүмдү өткөрүп берем, кызымдын арба курсун деп жалгандан жаздырып алып туруп участогун. Азыркы убакытта ушундай иш кылып атканы булардыкы мыйзамсыз 100%. Менин күйүп атканым ошо жердеги временкада жашаган, ошо жерде эптеп пайдаланып тургузган адамдар жапа чегип аткан болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабаңыздар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туун астына биригип, карапайым калктын тагдырын талкалаган адамдарга баардыгыбыз бир болуп, колубуздан келишинче бир турсак, булардын баардыгы жер менен жексен болуп жок болоору айдан ачык белгилүү. Укук коргоо органдары, мен аттарын атабайын, камайм, сөз берем деп айтты эле. Ушунчалык факты менен, далил менен чыгарып бердим деп айтты эле. Эмне үчүн ушулар камалбай жүрүшөт? МВДга хорошо, МВДга күнөөнү артпайын. МВД мына экспертиза чыкты, камаш керек деп атат. Бүттүгү даяр, прокуратура уруксат бербей атат дейт. Прокуратура Курманкул Токторалиевич, же ушу жер саткыч мошенник, мошенницаларды сиз калкалап атасызбы? Же сиздин алдыңызда иштеген сотрудниктер калкалап атабы? Ким прокуратурадан уруксат бербей атпыр? Өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып уруксат берип, мошенник, мошенницаларды жоопкерчиликке тартыңыздар. МВД отурат,
камайбыз уруксат болсо эле деп. Элди сыздатып атат, элди какшатып атат. Эл эртең көчөгө көтөрүлүп чыксам не кылабыз? Прокуратурада бирөө мошенницаны калкалап коюп ошон үчүн чыгып алыптыр дейбизби? Давайте адилеттүү бололу. Салам алейкум, Бекзат. Жакшысыңбы, тынчсыңбы, иштеп жүрөсүңбү? Мен деле жүрөм тынч, Кудайга шүгүр, бала чака менен. Бекзат, мыналда азыр Тамаралар ошентип убакыт өттү, эл унутту деп кайра акырын баш көтөрө баштады. Бүгүн сот болду эле барсам, ошол жерде кыйкырып, Бекзатты сен 120 000 сомго жалдапсың ана мына деп кыйкырыпчы. Ошентип, ушундай билесиңби, булар жалган. Ушинтип дөйдүрөп кыйкырынып, уже отпой калыптыр да, коркпой калыптыр да, биз унутту депчи. Бекзат кандайсың, мен дагы таң калып атам. Тамара менин жерим. Бекзат кандайсың, мен дагы таң калып атам. Тамара менин жерим, ушу жол меники деп жүрчү да. Анан үйлөрдү ала албай калдым, барып жолду жабам. Жолду бекитем деп ошентип кимдерге адилет деген немеге шалыптыр. Биздин кошунагачы, көчө жактагы баштагычы. Ошол биз баягы нервибиз кичине эс алып калды эле, кайра башталды. Ошо эми тобо кылып атабыз биз эле. Адам ойлобогондор, адамдын оюна келбегендер болуп атпайбы? Элдин баары эле үйдү буза албайт деди эле, мына кубалда менен когул ачырдан бузуп коюштар, сен келбесең ошого 3 үйдү бузмакпыз деп айтып аткандарымды уктуң. Ошо келип жабабыз, милициялар келет экен, 12 метрди тиягынан биягынан жаап таштайбыз, бульдозер менен түртүп деп айтыптыр. Ошол алар билбейсип атат. Баягы 24-нде сот болмок экен, Верховныйдабы, ошондо же областнойдобу. Десе Тамара да келбептир, Иса да келбептир, чынара отуруп кетип калыптыр. Булар сөз болуп аткан баягында тиги эме деп. Эми айтса эле баягы жаман көрөт экенсиң, баарын ушактын баарын айтат деп. Тияктан менин сиңдим Чынарага Тамара барыптыр. Давай Исаны мен көп немелерин качактарын билем. Экөөбүз биригип туруп Исаны каматалык депчи. Анан мен айткам, келе салсыңарбы депчи, Исаны каматып эмне кыласыңар? Аны көрсө сиз Тамараны каматпайсыңарбы? Бири-бириңерди баары бир эле түшөсүңөр колго. Депчи. Анан Исага деген Тамара Акимбай айткан тура барып. Кел кайра эметип кечирим сурамыш болуп, неме кыл, биригип алып туруп жердин баарын алабыз, кыйратабыз депчи. Булар билбейм, сөздөрүнө тура албай, баягы чистаткан эмелер, акчанын көзүн көргөндө, жылтыраган акчанын немесин көргөндө эле бири-бирин сатып атышпай ушинтип. Айлар кетип чыгып косяк иштеп атышат, бири-бирине эптеп бир чыртып иштеп атат, чыгып кетелик ушул жактан эптеп деп. Үйдү алалык дегенде, биздин үйлөрдү алалык дегенде немелери. Вообще иштебейт, ничего. Мен ошончон, мен азыр деген билесиңби ким колдоп атат? Канча билет? Атабыз колдоп атат. Ким? Атабыз. Жогорку кеңешчи. Атабыз. Мени колдомок турсунчу, эжетсиздик аткаруу барагы да бар экен. Болбойт дейт азыр, мына конституция көрүп атасызбы деп. Жана эмечи, Байкуш Сейит. Кошо мен көзүм жаш кылып мынакей момиттенди, анда мен 6 жыл эмне соттоштум. Анда мен соттошпой эле мен кетип калмакмын да Кыргызстандан. Зачем мага мындай кереги бар эле десе, боору ачып менин чикемени өп Сейитчи. Сейиттен жөн эле, бүт мени колдоп атат дечи. Азыр офис ачат даже мага. Ой. Жүрүндө да булчу магачы. Сейиттен ким сыйлап кой. Сейиттен ким? Атамаевдин баласы. Ошого чейин чыктыңызбы же? Ой, мен эмеге чейин Атабызга чейин чыкпадым. Атабыз менен кучактап алды го. Мына личкасы бар. Канча жең аябай жакшы личка. Бүт мен жакында ачам. Трансформацияга полный жанагы. Жана урматтуу кыргыз элим, сотко келип алып, мен ак ордодо 7 үй бүлөнүн талабын талашып атсам, Иса аттуу адамга сен Бекзатка акча берип чыгартып атат экенсиң деп айтыптыр. 120 000 сом деп. Жалган жала жапкан үчүн бул акмак кылмышкерлер, мошенницалар качан эле жоопко тартылыш керек эле. Буларды крышабайт аткан айынан жоопко тартылбайт, шартаңбай тебип, кумга башын тыгып алып азыркы убакытта адамга айбат көргөзүп атат. Экинчиден, мен ошол жерде 7 үй бүлөдөн 1 сом сурасам, же 1 сом алсам, 7 үй бүлө ал жерде жете эле эмес, общий 42 участок баардыгы айтсын, ооба сураган деген деп. Мен Иса байкеден дагы жанагы 7 үй бүлөдөн дагы 1 сом алган эмесмин, жана келечекте дагы албайм. Менин ой максатым карапайым калктын тарабына чечилсин, карапайым калк тагдыры талкаланбасын деген гана ой пикирди карманган адамдардын биримин. Буларга окшоп акча үчүн ар кимдин алдына намаз окуй берген адамдардан эмесмин. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, болгон аудио запистарды чыгарып атам. Ютуберлердин баары чыгарып койгула. Карапайым калк булардын чыныгы жүзүн билиш керек.